5 блокто ылдам темп менен арматура, газоблок, стяжка, топурак менен толтуруу, 100дөн ашык куроочу мына ушул иштердин баары NSI турак-жай комплексинде ишке ашууда. Алгач В жана Г блокторго токтолсок. В блокто 2 кабатты, Г блокто 3 кабатты жабуу үчүн төшөмөсүнө арматура токуу иштери жүргүзүлүүдө. Бул иштер аяктаган соң бетон коюлуп, кийинки кабаттардын көтөрүлүшү башталат. Ошондой эле бул блоктордун -2 кабатында стяжкага даярдоо иштери болууда. Жакынкы күндөрү стяжка коюлуп, инженердик иштер үчүн бекем негиз пайда болот. Мындан сырткары В, Г блоктордун кошумча курулушунда 1 кабаттын төшөмөсүнө арматура токулууда. Эми Е жана Ж блоктордо кандай иштер болууда? Е блоктун 6 кабатын жана Ж блоктун 7 кабатын жабуу үчүн төшөмөсүнө арматура токуу иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары 1 жана 2 кабатында бир убакытта эле газоблок коюу иштери да жүргүзүлүүдө. Газоблоктор жылуулук жана өн өткөрбөөчү касиетке ээ. Мындан улам биз курулушта эң сапаттуу газоблокторду колдонуудабыз. А бул Д блок. Мында топурак менен кайра толтуруу жана түздөө иштери жүрүүдө. Бул иштер пайдалуулду бекемдөөгө багытталган. NSI турак-жай комплекси сапатка, коопсуздукка жана премиалдуу жашоого негизделген жаңы деңгээлди тартуулайт. Ар бир этап ушул максатка карай ишенимдүү кадам. NSI менен кенен жаша.